Жакшы жүрөлгөнү улантып, Москва шаарында Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аликбек Чыкшынкуловдун атынан улуу айлардын бири Ороз айында оз ачыруу өттү. Оз ачууга 200 адам чакырылган. Алардын ичинде Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын, Ички иштер министрлигинин, Кыргызстандын дин башкармалыгынын Россияда өкүлдөрү. Көптөн бери Москвада жашап иштеп келе жаткан аксакалдар, Москва шаарында жана Москва облусунда кыргыз диаспорасынын лидер, активисттери жана Орозду кармаган мекендештер болду. Бүгүн 17 май Кыргыз элинин Москвадагы элчиси мекендештери чакырып оз ачар өткөрүп жатат. Элчи бардык чогулгандарды ыйык Ороз айы менен куттуктап, элди ынтымак менен биримдикке чакыруучу мындай иш-чараны өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Жана жалпы мекендештерге жылуу тилектерин билдирди. Мындан сырткары Аликбек Чыкшынкулов ар кандай артыкчылыктуу багыттарды мекендештер менен биргелешип иш алып барууну күчөтүү боюнча элчиликтин пландары менен бөлүштү. Ар бир кыргызстандыктын үйлөсүндө аманчылык, тынчтык, береке, жакшылыктар болсун. Элчи бир нерсеге түшүндүк. Эгерде биз ушу сыртта жүргөн кыргыздар чиновник болобу, жөнөкөй жаран болобу, ынтымактуу болуп, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди коргоп дегенде, бири-бирибизге жардам берип иш кылсак, ошентип турмушта дагы чогуу жүрсөк, көп нерсе оңолот. Ошондой эле Москвада кыргыз диаспорасынын аксакалдары оз ачууга келген жалпы элде достуктун, ынтымактын, мээримдүүлүктүн символу болгон улуу Ороз айлары менен куттуктап, бакубат турмуш каалашты. Сөзгө Москвадагы жогорку окуу жайларда иштеп келе жатышкан профессор агайлар чыгышып, Ороз айынын өзгөчөлүктөрүн белгилеп өтүштү. Я хочу сказать, что в Рамазан Всевышний дает возможность каждому из вас положить на счет друг друга $1 миллион в ахират. Как это происходит? Это месяц, который наполнен милостью Аллаха. Милостью Аллаха. Что такое наполнен милостью Аллаха? Это означает следующее. Когда вы целый день поститесь, а потом читаете дуа в конце вечера, это дуа Всевышний обязательно принимает. Обязательно принимает. Это значит, вы не торопитесь покушать, когда вы закончили. Вы лучше дуа как следует прочитайте. Вспомните всех своих бабушек, дедушек, маму, папу, братьев, родных в этот момент. Это самое золотое дуа, которое есть. И ваши родные и близкие, которые далеко находятся, в этот момент получат от вас больше, чем $1 миллион в этот момент. Аллах дает вам такую возможность. Вот это дуа никогда не забываем. Ороз айында Кыргыздын дагы бир салты болгон орозонун башталышын, мээримдүүлүктү, бири-бирине колдоо көрсөтүү маанисинде айтылып келе жаткан Рамазан ырымын Москва шаарында кыргыз диаспорасынын, маданий борборунун өкүлдөрү тартуулашты. Оз ачуу мезгилинде Кыргыз Республикасынын дин башкармалыгынын Россиядагы өкүлдөрү тарабынан намаз окулуп, келген коноктор тарбиялык маанидеги насаат акылдарды угушуп, аягында өткөндөргө Куран окушту. Бешинчи Кыргызстандын элчилиги ушул Москва жергесинде биринчи жолу ушундай расмий түрдө оз ачуу кечеси учуруп жатат. Шооптуу, эгер мусулманча айтып болсо, бир чийирди баштадыңыз деп айта алам. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Менин кайсы бир үммөтүм бир жакшынакай сүннөттү мени бир сүннөтүм унутта калган кезде ошону тирилтип жандандырса, ошол кишиге 100 шейиттин соо берилет" деген Пайгамбарыбыздын бир накыл кеби бар. Элиңдин салтын, элиңдин маданиятын, каада салтын, үрп адаттын унутпай жүрүү бул эки жолу светтик болсоң дагы бул парз. От всей души поздравляю всех с месяцем Рамадан, то, что мы дошли до этого месяца, дожили до этого месяца, что каждый из нас имеет возможность принимать милость Всевышнего и сам делиться этой милостью со всеми остальными. Пусть вашим родным и близким будет благодать в этом месяце. Думайте о том, что вы делаете в этот месяц, чем делитесь, будьте щедрыми, выравнивайтесь, становитесь ровно, идите прямо. Ничего не бойтесь, будьте среди родных, близких, друзей, поддерживайте свою семью. Это самое лучшее, то, что вы можете сделать. И Всевышний даст вам в этот месяц много дворцов из золота за то, что вы совершите в этот месяц. Пусть Аллах будет вами доволен, вашими родными и близкими. Аминь. Кыргыз мамлекетинин официалдуу өкүлчүлүгү, элчилик бүгүн
Москвадагы кыргыз жамаатын чакырып, диаспора жетекчилерин, аксакалдарыбызды чакырып, ооз ачырып, орозонун жакшы күндөрүндө чоң бата алып атат. Ушул элдин батасы менен биздин мамлекетибиз өнүгүп кетсин, заманыбыз оңолуп кетсин, баардык жакшылыктар биздин мекендештерибизге буйрусун. Ооз ачыруу кечелерин уюштуруу бул биздин элибиздин миңдеген жылдар бою калыптанып калган салты. Ушундай салттарды жандандыруу, тирилтүү, унутта калтырбоо бул мен ойлойм биздин улутубуздун келечеги болгон жаштар үчүн аябай пайдалуу. Анткени кай жерде жүрбөгөн өзүңдүн салт санаңды, каада салтыңды, үрп адатыңды унутпай сактап жүрсөң, сен улут боюнча сакталасың. Биздин элчилик бүгүн аябай сонун буюрса жигердүү, позитивдүү, биздин улутубуздун келечеги үчүн аябай пайдалуу бир иш жасады деген ойдомун. Жалпы уюштуруучуларга Кудай таалам бекем денсоолук, жасап аткан иштерине ийгиликтерди берип, эки дүйнөнүн жакшылыктарынан кур калтырбасын. Чоң дасторкон жоюп, элчилик, чоң жамаат чогулуп ооз ачырып атат. Бул деген сөз ушу бийлик элге көңүл буруп, элдин ынтымакка чакырып айткан сөздөрүндү айтып өттү да. Муну жакшы жишан десек болот. Ушу эл менен бийликтин ортосунда карым-катташ тыгызыраак болсо, бекемирээк болсо, элдин кандай маселелери бар аны жакындан билсе, эл өзүнүн оюн жакыныраак тартынбай, арбачада барып айтса муңа. Себеби эли журт азыр алыста, өлкөбүздөн алыста жүрөбүз. Бу жерде ар кандай түшүгө чалдыгып калганы бар, ар кандай кыйынчылыктарга туш калгандар бар. Эми көпчүлүктө көп маселе болот экен дегендей да. Демек бүгүнкү жыйылыштын мааниси ушу эл менен бийликтин ортосундагы ынтымактын, биримдиктин болушуна жакшы жөрөлгө болот деген үмүттөбүз. Мекенибизге кеткенди гана тилеп отурабыз. Мекенибиз өзүбүздүн оңолуп, бала чакабыз менен ушу тилекти тилеп, Кыргызстаныбыз жакшы өнүгүп өсүшүн гана каалайбыз. Ошо Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп кетсек, ушу Россия жергесинде эмес, ушу Кыргызстан жергесинде ушундай орозолорду жакшы күндөрдү тоссок деп ойлойм да. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кайда жүрбөйлү, эсен бололу, кыргыз элимде тынчтык болуп, өнүгүп өсө берсин дагы. Ал жакта эл журтубуз, бул жактагы бардыгыбыз ынтымакта бар бололу. Мен Читадан келдим, Чита шаарынан Забайкальский райдагы Кыргызстан диаспорасынын башчысы болом. 5-6 жылдан бери иштейбиз. Бизде ынтымакчылык, Кыргызстандын ар жеринен баарыбыз чогулуп бир эле организация. Бул жерде ошо ар бир райондон, ар бир колоттун башчылары бөлүнүп алган эмеспиз. Бирок ушинтип чогулуп турушат экен. Рахмат. Мага таң калыштуусу ушул 81 организация экен. Ошол ар бир райондон 2-ден 3-төн да бар экен, аялдар бар экен. Мен 2 ай болуп калды ушу Москвада жүргөнүмө. Мен ушуга таң калдым. Анан көпчүлүк болгондон кийин, конечно, ар кандай сөздөр болот, неме болот. Рахмат, жалпы ынтымакчылык, ушу дасторкон жазган каалоо тилектер, паталары бар кабыл болсун. Салам айта барабыз, сиздер да аман болуңуздар. Жалпы келген конокторго согуштун ардагери Ороз Мамыралиев ата батасын берди. Ел жерде тынччылык болсо, аксакалдар сагынма бүгүн рахмат. Биздин посолго келип, бизди чакырып отурган канча болгондон кийин ынтымактуу жерде ырыш бар дейт. Ынтымактуу болгула, бириңерге аксакалга, жандарга жардам бергиле. Элдин журттун тынччылык болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ушул жерде отурган баардыгыңар бай болгула, чөнтөңөр толгон акчаңар болсун. Кудай тилегиңерди берсин. Амин. Аллах. Мадина Жапарова, Бактыгүл Алымкулова, Гүлдесте Капарова, Арген Камалдинов. Супара каналы, Москва шаары, 2019 жыл.